Biz mına oroza tutuunu başladık. Qanday şartlar kerek? Eң birinci şart bul niyet. Niyet kılışımız kerek. Niyet dep bul жүрөк менен ар бир адамдын жүрөк менен мен орозо тутам деп билүүсүн айтат. Мен мана бүгүн орозо тутам деп адам жүрөгүндө айтып кое турган болсо, ошол орозо болуп эсептелет. Бирок ошону тил менен айтуу, мен эртеңги күнгө Кудай Таала мага фарз кылган эртеңги күндүн орозосун тутууну ниет кылдым, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн дей турган болсо, бул сүннет болот. Тил менен айтып ниет кылуу сүннет. Же болсам арабчасын билген адамдар арабчасын айтып койсо дагы болот. Араб тилинде билбегендери кыргыз тилинде эле айтып кое турган болсо дагы жетиштүү боло берет. Бирок бир айта кетчү нерсе, урматтуу агайлар, ошол ар бир күнүндө жаңыдан ниет кылып туруу биздин мазхабтын көпчүлүк алымдарынын көз карашы боюнча, өзгөчө биздин мазхабтын алымдарынын пикири боюнча ар бир күнү үчүн жаңыдан ниетти жаңыртып туруу шарт. Кээ бир алымдардын, кээ бир мазхабтардын көз карашы боюнча Рамазан айынын башында бир жолу ниет кылып койсоңуз, ошо ойдон Рамазан айында ниет кылбай койсоңуз жетиштүү боло берет деген сөз бар. Бирок ал сөзгө биздин алымдарыбыздын көпчүлүгү фатва беришкен эмес. Ошон үчүн ар бир күнү биз ниет кылганыбызда жаңыдан ниет кылып турушубуз керек, ар бир күнү үчүн. Албетте Рамазан айында биз сухур жейбиз, саарлык жейбиз. Ошол саарлык жегенибиз дагы ошол ниет кылуу болуп эсептелет. Бирок ошол убакыт, ниеттин убакыты качан десе, мисалга эртеңги күндүн орозосуну мына бүгүн күн баткандан кийин, оозачар болгондон кийин мен эртең орозо тутам деп ниет кылып койсоңуз жетиштүү болот. Эртең эгерде бүгүн ниет кылбасаңыз, эртең таң атып кете турган болсо, чак түшкө чейин ниет кылып койсоңуз да эле жетиштүү боло берет. Ошондеп ниеттин убакыты эмне экен? Күн убакыт баткандан баштап эртеси чак түшкө чейин. Ушул аралыкта эгерде эчтеке жеген болсок, албетте таң аткандан кийин эчтеке жеген болсок, ушул убакыттын аралыгында биз эртең орозо тутам деп койсок да эле жетиштүү боло берет.